Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу агайын туугандар. Мен бул кайрылуу бакай бакырчак абама, өзүмдүн абама, өзүм дагы көлдөн болом. Ошол бакай аба. Мен сиз бакырып сүйлөп, айкырып кыйкырып сүйлөп жүргөнүңүздөн мен сизден кырышат эчимин да, чындап эле. Эми кырышаңыз жылган экен, чындап далилдедиңиз. Мынакей биздин көлдө дагы ошол сиз жамандап аткан ошол аалымдардан таалим тарбия алып өсүп келаткан жаштар көппүз. Жаныңыздагы аксакал аталар болсо, эми мен аларды жаман деп, мындай айтканда, оозго алгыс жаман сөздөр менен айтпайм, анткени алар да бирөөнүн атасы. Бирок минтип отурсаңар, силердин максатыңар чындап айтканда, урматтуу мусулман жалпы жаштар баарыбыз бирикпесек, мындай айтканда, булардын максаты ушул азыркы замандын талабына ылайык аалымдар келсин деп атпайбы. Мындай айтканда, баягы дагы тынчып отура берсек, булар тетиги НПОлор менен ЛГБТ дегендер менен биригип алышат да, биригип алышып туруп, ошол бойдон ушул биздин динге каршы, ушул азыркы замандын талабына ылайыктуу имамды коебуз, керек болсо ушинтип отура берсек, булар көтөрүлүп чыгып туруп, ушул тетиги гейлерден деле алып келип коюшу мүмкүн да, чындап айткандачы. Мисалы үчүн тетиги аксакалдарыбыз баягы мурунку молдолор да баягы арак ичсе боло берет дегенчи. Вот ошондой. Анан бул бакай бакырчак дегенге кайрылат элем да. Чындап айткандачы, кичине баягы эсиңиз барды, этегиңиз жийиңиз да. Бул Ысык көлдөгү жаштар керек болсо айтып атышат, көлгө киргизбей коебуз депчи. Көлдөн кууп чыгабыз деп атышат да. Ошондуктан кичине ойлонуп иш кылыш керек да. Керек болсо көлдө дагы имандуу, илимдүү жаштар көп айтып атышат да. Сунуш берип, ошол эфирге чыгып койбойсуңбу, айтып койбойсуңбу депчи. Керек болсо биздин жаштар чыгып, көлдөгү жаштар сиздей адамдарды чындап айтканда көлдөн куу ийгенге даярбыз да, кууп чыккангачы. Кичине ойлонуп сүйлөш керек. Биздин аалымдарыбызга, аалымдар бул пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору, биздин устаздарыбыз, биз ошолордон илим алып, тарбия алып чоңоюп келаткан балдарыбыз. Кудайга шүгүр, бир жаман жолго түрткөн жери эле жок. Ошолордун урматына, ошолордун дуасы менен Кыргызстанда көптөгөн адамдар, көптөгөн жакшы иманга, динге келип атышат. Кичине ойлонуп сүйлөш керек да. Жөн эле ошо Чобок ажы устазыбызга чейин тийишип атасыңар, Максат ажыга тийишип атасыңар, Абдышүкүр ажыга тийишип атасыңар. Булар мындай айтканда дүйнөдө аз аалымдардын бири да. Ушундай аалымдарга жетпей аткандар толтура өлкөлөр бар. Кичине баягы сүйлөгөндө деле ойлонуп сүйлөш керек да. Урматтуу Бакай байке, мен сизге дагы бир жолу кайрылам. Ошол аалымдарыбыздан кечирим сураңыз. Эгер кечирим сурабасаңыз, сиз эми ойлобоңуз. Мен дагы бир жерге барам деп, дагы бир кызматка барам депчи. Сизди такыр жолотпогондой кылабыз да. Чындап айтайын, сизге жаман көрбөң, сизди коркуткан жерим жок. Мен ушул Ысык көлдөн болом. Ушул бул жактагы айткан жаштардын жана жеке өзүмдүн оюм. Кечирим сураңыз. Биздин аалымдардан кечирим сурап коңуз. Болбосо көлдөн кууп чыгабыз. Жаман көрбөңүз. Көлдөн кууп чыгабыз. Да керек болсо сизде азыр жардамчы болуп дагы дайындалгансыз кайсы бир министрликке. Азыр мен так маалыматын билбейм, бирок кичине баягы сиз жакшы иштеп келаткансыз. Жакшы мындай саясатка жакшы аралашып, көп адамдарды мындай айтканда ойготуп жүргөн адамсыз, бирок ушул жагынан ашыкча кетип калдыңыз да. Чындап айткандачы. Ошол биздин аалымдарыбыздан кечирим сурап коюңуз. Ысык көл областындагы ыймандуу жаштардын атынан сизге кайрылып жатам. Жаштардын талабы, биздин талап ошондой.
Тиги аталарыбыз боюнча, алар боюнча кеп жок, сөз жок. Алар да бирөөнүн атасы. Мен бирөөнү жаман, жакшы дегенге укугум да жок. Ошол. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.